Каракол шаардык мэриясы 8 март аялдардын эл аралык күнүнө карата салтанаттуу иш-чара өткөрдү. Жыйынга шаардын өнүгүшүнө зор салым кошкон аярлуу катмардагы тургундар, аркыл тармактагы мыкты адистер, көп балалуу баатыр энелер, жогорку окуу жайларда жетишкендиктерге жеткен кыздар дагы чакырылды. Мына бүгүнкү иш-чарага биз ушул биздин иш-чара өткөрүп атабыз. 8 марттын урматына бүгүнкү иш-чарага биздин ушул Каракол шаарыбызга өнүгүшүнө мындай өздөрүнүн эмгегин сиңирген биздин ардактуу апаларыбыз, энелерибиз келип, жана ошондой эле азыркы учурда да иштеп жаткан биздин айымдарыбызды жана келечек муунубуз, жаштарыбызды чакырып, бүгүн биз сыйлыктарыбызды бердик. Буларга мына азыр концерттерин, майрамдык маанайды тартуулайбыз. Иш-чаранын жүрүшүндө мэриянын жетекчилиги аялдардын эмгегин коомдук ордун жогору баалап, ыраазычылык билдирди. Катышуучуларга ардак баракчалар, алкыш сөздөр, белектер тапшырылды. Работаю в водоканале уже 9 лет. Суу чарбасында 9 жылдан бери эмгектенем. Биздин кесиптештер абдан жакшы адамдар. Мен бүгүнкү майрамга келип калам деп деле күткөн эмесмин. Жумушумдан кадрлар бөлүмүнө мени сунушташыптыр. Анысына терең ыраазычылыгымды билдирем. Майрамдык маанай эң сонун өтүүдө. Вот меня выдвинули отдел кадров. Салтка айланган бул иш-чара жыл сайын уюштурулуп келет. Былтыркы жылы да маданият кызматкерлери даярдаган концерттик программа менен коштолгон. Ырлар бийлер, жылуу куттуктоо сөздөрү майрамдык маанайды ого бетер жогорулатат. Мына мамлекетибиз азыр Садыр Нуркожоев Жапаров келип аябай күчтүү, жакшы иштерди кылып атат. Мына бүгүн Ысык көл администрациясы, мына Ысык-Көлский погран отрядта биз мына азыр бизди сыйлап атат. Азыркы 300 айымды чогултуп бул аябай чоң иш-чара. 8 март аялдардын экономикалык, социалдык жана саясий тең укуктуулук үчүн жүргүзүлгөн күрөшүнүн, эл аралык тилектештигинин символу. Негизи кыргыз коомунда аял затын күн сайын урматташат. Ошентсе да, бул 8 мартты өлкөнүн бардык аймактарында, анын ичинде Караколдо өзгөчө белгилешет. Талгат Токтомушев, Жолдошбек Тынчтыкбек уулу, Атайын Ысык көл жаңылыктарына.